Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков эч качан мыйзамсыз иштерди жасаган эмесмин дейт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан Кумтөр ишине байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча шектелип камакка алынган Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков билдирүү таратты. Facebook баракчасына жарыяланган билдирүүсүндө ага байланыштуу жүрүп жаткан иштерди саясий күрөш деп эсептей тургандыгын жана мыйзамсыздык үстөмдүк кылып, өлкөнүн конституциясы мыйзамдары бузулуп жатканын жазган. 3 жолку чакырылышта парламентке депутат 2 ирет Жогорку кеңештин төрагасы болуп шайландым. Инсан катарында, депутат катарында, парламенттин төрагасы катарында эч качан мыйзамсыз иштерди жасаган эмесмин. Кумтөр иши боюнча менин таза экенимди ошол кезде кабыл алган документтер өзү эле айтып турат. Убактылуу депутаттык комиссия даярдаган токтомду төрага катары мен кол койгон парламенттин чечимдери менен салыштырып, окуп көргөн адам өзү баарын түшүнүп алат. Баарыбыздын кылгандарыбызды Кудай өзү таразалап коет, деп жазат эл өкүлү. Ошондой эле ал өлкөдө социалдык экономикалык абал оор болуп, эпидемиологиялык кырдаал кайрадан курчуп жаткан учурда өлкөгө ынтымак, биримдик керектигин билдирген. Мындан сырткары ага артылып жаткан доомат аны адилеттик абийир үчүн күрөшкө түртө тургандыгын кошумчалаган. Эске салсак, ушул жылдын 31-майында Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан камалган. Улукбек Марипов жубайы менен коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов жана анын жубайы Бишкек шаарындагы эмдөө пункттарынын биринде коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Бул туурасында Министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирет. Улукбек Марипов пандемия менен күрөшүүдө массалык эмдөөнүн маанилүүлүгүн белгилеп, жарандарды да эмдөөгө чакырды. Министрлер кабинети жарандарды вирустан коргонуунун эң натыйжалуу жана коопсуз ыкмасы болгон коронавируска каршы эмдөөлөрдү жүргүзүү үчүн бардык аракеттерди көрүүдө. Жакынкы аралыкта биз чет элдик өнөктөштөрүбүздөн кошумча вакцина алууну пландап жатабыз. Учурда эмдөөнү күчөтүү Министрлер кабинетинин биринчи кезекте милдети болуп саналат, дейт Марипов. Министрлер кабинетинин башчысы ошондой эле медицина кызматкерлерине пандемияга каршы күрөшкө кошуп жаткан зор салым үчүн ыраазычылыгын билдирди. Кыргызстандан муфтий болуп Замир Ракиев шайланды. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын азирети муфтии болуп Замир Ракиев шайланды. Ал муфтияттын кезектеги 7-курултайында 9 талапкердин ичинен бир добуштан шайланды. Замир Ракиев 1978-жылы 15-февралда Нарындын Кочкор районуна караштуу Шамшы айылында туулган. Ал Бишкектеги медресе, Египетте Ислам институтунда жана Каирдеги Ислам университетинде окуу курстарында билим алган. БГУнун магистратурасынын чыгыштануу боюнча адистигин аяктаган. Аламидин районундагы медресенин мугалими жана мүдүрү, Нарын облусунун казысы, Кыргызстан муфтийинин орун басары болуп иштеген. Ошондой эле ал өткөн жылдын 10-августунда Бишкек шаарынын казысы болуп дайындалган. Чүйдөгү суу бөлүштүрүү жайларын милиция көзөмөлдөйт. Чүй облусундагы суу бөлүштүрүүчү жайларда милиция кызматкерлери алдын ала иштерди жүргүзүшүүдө. Бул туурасында Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жайкы эгин талааларды сугаруу мезгилинде дыйкандар жана фермерлер суу тартыштыгын билдиришип, бир нече жолугушууларды өткөрүшкөн. Эгин талааларга суу бөлүштүрүү учурунда жергиликтүү тургундар арасында түшүнбөстүктөр жаралып жаткандыгына байланыштуу Чүй облусунун ички иштер органдарынын кызматкерлери коомдук тартипти сактоо жана мыйзамды бузууларды алдын алуу жумуштарын жүргүзүшүүдө. Учурда Чүй облусундагы суу бөлүштүрүлгөн жайларда кызмат өтөгөн милиция кызматкерлери сугат-сууларды бирдей бөлүнүүсүн камсыз кылуу жана түшүнбөстүктөрдү алдын алуу боюнча иш алып барышууда. Бүгүнкү күнү Чүй облусу боюнча 50ден ашуун милиция кызматкерлери суу бөлүштүрүүчү 42 гидротосмолордо кызмат өтөшүүдө. Анда милиция кызматкерлери жогорудагы суу бөлүнүүчү жайларда кечкисин саат 20:00дөн таңкы саат 6-га чейинки убакыт аралыгында сууларды туура эмес бөлүштүрүүнү алдын алуу жумуштарын ишке ашырышууда. Учурда Кемин району боюнча 13, Чүй району боюнча 8, Ысык Ата району боюнча 6, Аламидин районунда 2, Сокулук районунда 6, Москва районунда 8, Жайыл районунда да 8, Панфилов районунда 8 милиция
кызматкерлери бөлүнүп иш алып барышууда. Бүгүнкү күнү Чүй облусунун райондорунда ИОнун кызматкерлери жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте фермерлер жана дыйкандар арасындагы эгин сугаруу жумуштарына байланыштуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө деп айтылат маалыматта. Коопсуз шаар ишке киргенден бери айдоочулар 1,5 миллиарддан ашык сом айып төлөдү. Кыргызстандыктар коопсуз шаар долбоорунун алкагында эреже бузуу боюнча 1,5 миллиарддан ашык сом айып төлөдү. Бул туурасында санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Асель Кененбаева билдирди. Ал депутаттык комиссияга Инфоком мамлекеттик ишканасынын долбоору туурасында маалымат берген. Коопсуз шаар долбоору ишке киргизилгенден тартып ушул жылдын 24-июнуна чейин 2,448,391 жол эрежесин бузуу катталды. Анын ичинде 1,630,218 айып төлөндү. Жалпы көрсөткүчтүн бул 66,5%-ын түзөт. Төлөнгөн айып пулдун жалпы суммасы 1,800,757,285 сом деп айтылат маалыматта. Экс-депутат Жылдыз Жолдошова президентти Тажикстанга барбоосуна кеңеш берди. Жылдыз Жолдошова бул туурасында Facebook'тагы жеке баракчасына жазып чыкты. Аны өзгөртүүсүз беребиз. Кыргыз элин азыркы кылымга дейре бир гана намыс сактап келе жатат жана сактайт. Анткени кыргыз эли өтө намыстуу эл. 28 апрель 2021 жылы Эмомали Рахмон кандуу согушту баштап 44 жараныбыздын өмүрүн алып кетти. Арасында өспүрүм балдарыбыз бар. Үйлөр өрттөнүп, кыргыз элинин намысы тебеленип калган эле. Эмне, бийлик бат эле унутуп калдыңарбы? Садыр иним, сиз бир бизнесмен эмессиз да. Бизнес үчүн намысты четке кагып коюп, баарын кечирип, партнеруңуздун үйүнө чай ичкене барган атасыз. Сиз деген эгемендүү Кыргыз Республикасынын президенти болосуз. Ошондуктан сиз кандай кырдаал, абал болбосун улуттук намысты тууздан да бийик көтөрүп жүрүшүңүз керек. Туура, эки президент жолугушуусу, ошондой эле маселелер чечилиши абзел, бирок нейтральный территорияда. Баткен окуясы. Садыр Нуркожоевич, сиздин жүргүзүп жаткан бийлигиңиздеги өчпөс каратак. Мен каалабайт элем. Эмомали Рахмон менен Душанбеде жолугуп, экинчи каратакты ордендей көкүрөгүңүзгө тагып алганыңызды. Азыр да кеч эмес жолугушууну нейтральный территорияда өткөрүүгө. Урматтуу президент Садыр Жапаров мырза, сиз унутпаңыз эч качан кыргыз манастын тукуму экенин. Жапаров антикоррупциялык кызматты жойду. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин антикоррупциялык кызматын жоюу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул маалыматты президенттин басма сөз кызматы бүгүн 25-июнда билдирди. Президент Садыр Жапаров экономикалык реформалардын алкагында фискалдык сот жана укук коргоо органдарынын иши өркүндөтүлөт деп бир нече жолу айткан. Биринчи кезекте мамлекеттин бизнеске кийлигишүүсү азайып, ишкерлер үчүн жагымдуу чөйрө түзүү үчүн бардык күч-аракеттер жумшалат. УКМКнын антикоррупциялык кызматынын жоюлушу бул багыттагы чечкиндүү кадамдардын бири экенин белгилеген. Ушул жарлыкты аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине зарыл болгон уюштуруу чараларын көрүү тапшырылды. Буга чейин мамлекет башчысы бизнес коомчулуктун өкүлдөрү менен жолугушууда жакында УКМКнын антикоррупциялык кызматы жоюларын билдирген.